кыз келгенде баягы эле полуфабрикат тамак экен да. Бышырбай калтырып койсоң сасып кетет. Каты кайнатып жиберсең солуп кетет. Анан мындай медленно огоньго салып былкылдатып бышырсаң баягы шорпонун даамын билесиң го, кандай таттуу улам сапырып бышырсаң сонун болуп пышат. Ошондой эле келген бүлөнү ошентип бышырыш керек экен. Бир эле кызды эмес, күйөө баланы да күтүш абдан чоң нерсе. Кыз кезимде деле эме окчу деле эмесмин. Кайнене мындай, кайнене тигиндей депчи. Өзүм энемдей эле, кызындай эле болуп өзүмдү сездим да ушул үйгө келгенде. Билбеген нерсемди үйрөтүп, тамак жасаганды үйрөтүп, акыл кептерин айтып, ушундай жакшы нерселерди үйрөттү да. Ушул үйдөн үйрөндүм десем болот да, эми көп нерсеничи. Кыз кезде эркесиң да, үйдүн эркеси болуп, эч нерсе кылбайсың. Келсең бүт нерсе даяр. Элементарный тамак жасашты билчү эмесмин. Ушул келин болуп ушул үйгө түшүп келгенден бери уже билем да. Эмичи азыр супер келинка болуп чыктым ушул үйдөн. Кыргызда дагы бир сонун макалдар бар да, макалдын өзү менен эле жашообуз Гүлистан болмокта демелечи. Эгерде дейт, келиниң жаман болсо дейт, балаңдан көр дейт. Значит, сен балаңды туура эмес тарбиялагансың. Анан дагы бир жери бар, кээ бир кайненелер өз үйүндө чай берип үйдө отурган келинин сырттагы соседине жамандап отурат да. Ушинтип келини минтет, анан төркүнүнө кетет, анан байландай кылат, күндө кылат деп. Мен айтам, сени ал коңшу келип, сенин үйүңө келип келиниңди тарбиялабайт да. Сен өзүң тарбиялай албасаң, зачем бирөөгө айтасың? Анда өзүңдүн эң эле жакын эжекеңе айт, сиңдиңе айт, ошолор даже аларга деле айтыштын кереги жок да, өзүң тарбиялаганга аракет кылышың керек. Ошон үчүн жанагы макал келиниң жаман болсо уулуңдан көр деген. Эси жакшынакай уулду тарбияласаң, ошол уулу келинди да тарбиялаганга аракет кылат экен да. Кээ бир мага окшогон кайненелер баягы келиндин кызматына кызыгат да, кызыгып үйдө эле отурганы жакшы го, тамак ашын жасаса, үйүн жыйнаса, келсе бар жоо жакшы болсо аябай сүйүнөт да. Мен андай ойдон алысмын, себеби дегенде, если келиниң, неберелериңдин апасы да, энеси абдан грамотный, билимдүү болсо, ошо балдарга да өзүнүн берген билимдерин бере алат. Мынакей, мен өзүмдүн келинимди 2 баласы бар, жакында көз жарат, төрөйт. Ошого карабастан абдан муну тиги эмеде карантинде отуруп кулинарияга кызыгып кетпедикпи? Тим эле бир сонун торт, бир нерсенин баарын жасап баштаганда айттым, эми кулинар деген билим алып алчы деп, мына жаныбыздагы кулинарный техникумга тапшыртып койдум. Биз мурда айтат элек да, тиги келиндер кыз кишинин профессиясы мугалим болуу, врач болуу депчи, азыр профессияны выбирать этпей калдык. Эгерде жүрөгүндө бир космонавт болгусу келсе, летчик болгусу келсе, эмне үчүн ал болбош керек? Мына азыр биздин кандай сонун кыздарыбыз Америкада жана дальнебойщик деп коет го, чоң фураларды айдап жүрүшөт турбайбы, ошолор жөнүндө передача көрүп калдым. Мен каалайм, эгерде жүрөгүндө эмне турса, ошонун билимин алган абдан жакшы. Каалаган билимин ала берген жакшы. Юрист болобу, техник болобу, слесарь пусть болсун, эмне болсо дагы алып алышсын. Ушул апамдай эле болсом деп эле кыялданам да. Өзүмдөн Кудайдан деле тилейм ушундай эле кайнене болоюн депчи. Көп нерсеге жардам берет, билбеген нерсеңди, жаман жагыңды жашырып турат, жакшы жагын чыгарып турат. Ушул жагы жакшы да. Кыз кишилерге айтат элем ошо келин болочок келин боло тургандарга. Барган жериңерден күлүп жайнап эле, жашнакай болуп өздөрүн жакшы алып жүрсө эле, кайнене менен болгон мамилеси туура жакшы болот депчи.